Комитет жыйынына көрсөтүлгөн талапкерлердин баары келишип, бир гана Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү, жарандык активист Атыр Абдрахматова келген жок. Муну билүү үчүн ал менен байланышканыбызда жүйөлүү себептер менен келбей калганын билдирди. Бирок талапкерлигим каралып жатат дейт. Мен жакын апамдын апасы кайтыш болгон, эртеге түндө чыгып кеткенбиз. Азыр кайра Бишкекке келип калдым. Мен бүгүн жоктугумдун эч кандай оюну жок. Демек анда жогорку палатага сиздики да ысымыңыз да жөнөтүлдү десек болот экен да, Да, 4 талапкербиз азыр, мен анан кийин тигүүчү. Алгач талапкерлер өзү туурасында маалыматтарды беришти. Мурда кийин акыйкатчы болуп иштеп кеткен Турсунбек Акун бул иретте сунушталып жатат. Ал адам укугун коргоого багытталган бир катар пландарын айтып берди. Бул тармакта көйгөйлөр көп экенин билдирип, аны чечүү үчүн мамлекеттик мекемелер жана эл аралык уюмдар менен тыгыз иштешүү керектигин билдирди. Андан тышкары дагы бир мен барайын деп аткан себебим, мен иштеп турган маалда биздин омбудсмен, улуттук омбудсмендерге эл аралык адам укугун институттардан атайын статус берилет да. Адам укугунун абалынын аткарылышына карап деңгээлине жараша. Ошол биз В деген статус, B деген статусту алган элек. Ал адам укугунун абалы жакшы, бирок көп маселелер боюнча проблема бар дегенди билдирет да. Дагы көп иштеш керек дегенди билдирет. Ал эми ICC деген статус бар, А деген статус. Эгер ошол статусту ала турган болсок, анда эл аралык инвесторлорго жакшы шарт түзүлөт. Анан адам укугунун абалы сакталат, ошол өлкөнүн абалы жогору дегенди билдирет да. Ошон үчүн мына ушул статуска жетиш үчүн бир аракеттерди көрөйүн деген оюм бар. Ал эми Маматурай Момунов болсо, акыйкатчылык кызмат эмне иш жасап жатканы деле белгисиз дейт. Тар чөйрөдө эле иш алып барышат. Коомчулукка жарыялай беришпейт. Ошол себептен бул мекеме массалык маалымат каражаттары менен тыгыз иштөөсү керек. Ошондо гана адам укугуна байланыштуу маселелерге бийлик тараптан тез реакциялар болорун айтты. Адамдардын укуктарын коргоого биз массалык маалымат каражаттарын көбүрөөк иштетишибиз керек. Мен иштеп жүргөндө КТР менен Кыргыз радиосу менен кызматташып, алардан эфир алып, элге жеткиликтүү кылып, айына жарым сааттан убакыт алып, өзүбүздүн кылган эмектерди, ишмердүүлүгүбүздү элге жеткирип турганбыз. Мен ойлойт элем ушул нерсени дагы ишке ашырышыбыз керек. Үчүнчү талапкер Бакытбек Үсөнбаевдин да дымагы чоң. Ал бүгүнкү жыйынга башкалардан өзгөчөлөнүп, төшүнө медаль, ордендерин тагынып келген. Юридикалык билими жок болсо да, бул кызматты тартып кетерин ишендирди. Ал үчүн эрк бар экенин айтып жатат. Патриоттук ыр-саптарды окуп, кызматка даяр экенин билдирди. Мен булга келиш оюмда жок эле. Улуттук мекенчилдер коомдук бирикмеси, улуттук аксакалдар кеңеши, Токтогулов Жеңишбек аксакалдар келип, Бакыт, ушул ишке барсаң, эл үчүн иштесең жакшы болот эле деп сунуш кылышкандан ойлонуп келип кабыл алдым. Мен мына принципте жүрөм негизи. Эзелтен чечилбеген улуу талаш кантикенде адам уулу адам болот. Душмандан жан соогалап качканда да, душманды кырып жоюп басканда да түбөлүк чечилбейт ушул талаш. Адамзат качан чечет, качан коет. Кантикенде адам болот. Кыргыздын чек башка мамлекеттен кандай коргосом, адамдардын укугун да ушундай коргоп беришке жан дилими аябайм. Акыйкатчылык кызматка сунушталып жаткан талапкерлерге депутаттар тарабынан көп деле суроолор болгон жок. Үчөөсүнө тең ийгиликтерди каалап жатышты. Бир гана бул институттун куралы эмне экенине кызыгышты. Үчөөңүздөргө да суроо. Омбудсмендин, акыйкатчынын жумушун ушу адам укуктарын коргоо боюнча кандай куралдарыңар бар экен мыйзам боюнча билесиңерби? Эгер кандай бир министр жөнүндө, же аким жөнүндө, же соттор жөнүндө, башкалар жөнүндө туура эмес адам укугун тебелесе, ошол көңүл буруу актысын гана жаза алабыз. Аналар кат менен баягы тиешелүү парламенттик комитеттерге кайрыла алабыз. Коомдук бир түзө алабыз. Массалык маалымат каражаттарына бере алабыз. Эң негизи жылдык докладыбыз бар. Ошондо парламенттин алдында канча мамлекеттик кызматкерлер, чиновниктер адам укугун тебеледи. Кайсы губернатор адам укугун тебеледи, акимдер, ошону айта алабыз да. Жыйынтыгында көрсөтүлгөн талапкерлер комитет тарабынан жактырылып, жалпы палатага жиберилди. Ал жактан добуш аркылуу чечилип, бирөөсү акыйкатчы болуп шайланат. Айта кетсек, Кыргызстандын акыйкатчысы кызматы 2021-жылдын октябрь айынан бери бош турат. Токон Мамытов парламенттик шайлоого катышкандыгына байланыштуу кызматын тапшырган. Жолдар Бузумов, Улук Азизбеков, Нур Ньюс, Бишкек.